Бул жерде бүт керектүү нерселердин баары бар экен. Бул жердеги медициналык кызматкерлер да аябай жогорку деңгээлде карашты. Келишибиз менен эле мышыктын абалына карап, керектүү нерселердин баарын жасашты. Медициналык жактан бүт текшерүүлөрдү өткөзүштү. Жаныбарлар ооруса, алар жардам сурап айта албайт. Бирок алардын өмүрүн сактап калуу үчүн аракет кылган адистер бар. Бүгүнкү биздин каарман ветеринар дарыгер. Ал күн сайын жаныбарлардын ден соолугу үчүн иштейт. Ал ветеринария клиникасында иштейт. Бул жерде ар кандай жаныбарлар дарыланат. Айрымдары текшерүүгө келсе, айрымдары операцияга муктаж болот. Это наша основная операционная, то есть бул жакта еще карасаздар дополнительный бар, то есть там уже на практике уже студенттерди үйрөтөбүз базовый операцияларды, ошондой эле кастрация, стерилизация дегендерди. Чоң операцияларды болсо бул жакта кылабыз. Остеосинтез, допустим, удаление раковых желез. Сейчас в последнее время, допустим, очень много случаев именно рака молочных желез у всех видов животных. Монитор идет тахометр, то есть сердцебиение өлчөп берет, давлениеси өлчөп берет, плюс бир мүнөттө канча жолу дыханиясы болот, сатурациясы баардыгын санап берет. Бул жактан болсо уже жаныбарга жараштуу эле намордниктер деп коебуз, вот намордниктер бар. Просто сюда вот мордочкасы кирет и посредственно это кислородду алат дагы, плюс бул жакка кошулган анестезия. То есть дыхательная анестезия, да? То есть это получается как наркозго киргенде эле, вот как только маска подключается, наркозго кирет. Маскасы чечилгенден кийин эле 1 минуттан ичинде уже өзүнө эле келип калат. Как будто бы ничего и не было. Биз келген учурда операция бөлүмүндө мышыкка стерилизация жасалып жаткан. Стерилизация жаныбарлардын көбөйүүсүн көзөмөлдөө үчүн жасалган медициналык операция. Бул процедура жаныбарлардын ден соолугуна да пайдалуу. Операция атайын стерилдүү шартта тажрыйбалуу адистердин көзөмөлүндө жүргүзүлөт. Именно арашанская порода получилась такая, то что эгизди туйт, плюс еще получается из-за того, что инбридинг болгон үчүн, это вот когда брат с сестрой, допустим, у них еще один ягненок появляется деген. То есть из-за этого, то есть генетических заболеваний тоже очень много. Туй алышпайт өздөрү, то есть иногда бывает то, что, допустим, матка выворачивается, пролапс матки деп коет, то есть матка наружу выходит, опять-таки туй албай калат ошол кезде. Опять-таки бывают такие моменты, то что матка внутри прокручивается, торсия деп коет, то есть она просто внутри вокруг своей оси проворачивается, тоже туй албай калат. И то есть ушундай кездерде уже бияка келип в срочном порядке уже кесарево кылынат. Клиникада операциядан тышкары жаракат алган жаныбарларга да жардам көрсөтүлөт. Айрым учурда жаныбарлар ар кандай жаракат алып келет. Андай учурда ветеринарлар алардын жараатын тазалап, керектүү дарылоо иштерин жүргүзүшөт. Бул жаныбарлардын ден соолугун сактоодогу маанилүү этап. Бул клиникага шаар турундары да кайрылышат. Бул жерде жаныбарларга операциялар бекер жасалат. Жарандар болгону керектелген дары-дармектердин чыгымын гана төлөшөт. Ошондуктан бул жерге жардам издеп келгендер өтө көп. Биринчи жолу кайрылып атам бул ветеринардык клиникага. Жердин кызматкерлери абдан ийкемдүү, ушу кишилерди жакшы кабыл алып, өздөрү кошо жардамдашып турушат экен. Мага абдан жакты. Экинчи адамдардын ооруканасында эле таптаза экен бул жерде. Жаныбарларды көрүп атам. Бул жерде ошо алып келгендер бүтүүчү жайы бар экен атайын. Мындай текшерген биринчи жолу ушу малды рентген менен тартып көргөн биринчи жолу ветеринар клиникадан көрдүм. Абдан жакшы жогорку кесипке адистер иштешет окшойт. Мына ушу мен кочкор алып келдим эле, ушу мойнуна бир 5 чочуп көптөн бери биздин бул жердеги шаардагы бир нече ветеринар врачтар менен иштедик эле. 1-2 айча дарылап эч нерсе жасай албай коюшту эле. Анан бул жерде ошо рентгенге тартып аныкташты окшойт. Анан операция жолу менен алып койсо болот деп чечим чыгарышты. Биз макулдук бердик. Азыр операция жасап атышат. Буюрса жакшы болот болуш керек. Бул клиника болочок ветеринарлар үчүн чоң тажрыйба мектеби. Студенттер бул жерде жаныбарларды текшерүүнү, диагноз коюуну жана операция жасоонун негиздерин үйрөнүшөт. Теория менен практика айкалышкан учурда гана мыкты адис калыптанат.
ve aynı zamanda doğum jinekoloji uzmanıyım. Адам затынын 70-80% ооруларынын келип чыгышы жаныбарлардын кесепетинен, мал жандан жугат. Буга мисал катары коронавирусту дагы алсак болот. Ошол учурларда бир гана дарыгерлер эмес, биз дагы аны менен күрөшкөнбүз. Ветеринарлык адистер экономикага да салым кошушат. Анткени бодо мал экономикабызды көтөрүп жаткан бир сектор болуп эсептелинет. Биздин клиникада ассистенттерибиз иштейт. Алардын бири Исхак. Исхак абдан кылдат иштейт. Өткөнкү Инстаграмга тарап кеткен Арашан койду кесирова кылган видеодо дагы Исхак бар. Биздин клиникабызда өз ишин так аткарган кесипкөйлөрдүн бириси. Çalışıyoruz. Dolayısıyla Клиникада дарылоо менен катар илимий изилдөөлөр да жүргүзүлөт. Бул үчүн атайын лабораториялар иштейт. Лабораторияларда изилдөө үчүн тышкандар жана бөдөнөлөр багылат. Эксперименталдык жаныбарлар белый лабораторный крысы жана ошондой эле ак чычкандар, ак лабораториялык чычкандар болуп эсептелинет. Ар кандай тажрыйбаларга, эксперименттерге, проекттерге ушул жактан жаныбарларды алып колдонобуз. Рентгенибиз болсо цифровой, кассета алынат, кассета бул жака коюлат. Ошондой эле жаныбарыбыз, ит мышыктар бул жака келет, позасы фиксациялап, анан өзүнүн параметрлерине, дене параметрлерине карап, анан өзүнүн дозировкасын тартып алабыз рентгенге. Андан сырткары деген рентгенди тартканга чейин деген ушундай биздин өзүбүздүн халаттарыбыз бар. Рентген деген радиация деген түшүнүктүү болот. Бул жакта өзүбүздүн халаттарыбыз бар, ошондой эле дозиметрлерибиз бар. Рентгенди аябай көп тартканга дагы болбойт. Анан байкай кетсеңиздер, рентген дегенде такыр терезеси жок, ачык вентиляциясы жок, жана ошондой эле эшиги өзгөчө болгон материалдан жасалган медь деп коебуз, медьтен жасалган эшик болуш керек радиацияны өткөрбөш үчүн. Бул жактан тартып алгандан кийин рентген диагностика кабинетибиз бар. Кассетаны алып келип, рентген аппаратын окуткан атайын кассетасы болот. Мындай кассеталардан кассетаны салып окутабыз жана ушундай эле компьютерден снимокты чыгарып алабыз. Ультразвуковое исследование, УЗИ аппаратыбыз, ошондой эле эндоскопия аппаратыбыз болот. Бул эндоскоп болсо бодомалдар үчүн, көбүнчө жылкылар үчүн кетет, ошондой эле уйлар үчүн, бодомал үчүн кетет. Андан сырткары ЭКГ аппаратыбыз бар. Жүрөктү дагы ушинтип ЭКГге тартабыз. Самому нравится кичинекей эле кезимден. Animal Planet деген бар болчу, то есть канча 7 жаштабы, 8 жашта келгенмин. Телевизорда жандырасың, көрөсүң как раз. Там ветеринарсыз Бандай Бич деген бир программа бар болчу. То есть он там ходил, өзүнчө там раз пойдет крокодила полечит, барат, анан кийин арстанды бирдеке кылат, капельница кылат, укол саат. Көрчү ошону көрүп эле өзүм кызыгып кетип, и вот выбрал. Ветеринария жаныбарларды гана эмес, коомдун коопсуздугун да коргогон тармак. Анткени малдын жана үй жаныбарларынын ден соолугу адамдардын ден соолугу менен да байланыштуу. Мне кажется, слабо азырынча. То есть бардыгы эле барып зарплатага эле такалып атат да. То есть эгерде то же самое бул жакта, конечно, сен жакшы окуп чыгасың, 6 жыл окуйсуң бияктан, анан кийин айылга барып, допустим, ветврач болуп калсаң, зарплата низкая. И у всех, соответственно, желаниясы деле түшүп калат. Жаныбарлар адамдай сүйлөй албаса да, алардын да камкордукка муктаждыгы чоң. Ошол камкордукту көрсөтүп, алардын ден соолугу үчүн күнү түнү эмгектенген адистер бар. Бүгүнкү биздин каарман ветеринар дарыгер. Анын күнүмдүк иши жаныбарлардын өмүрүн сактап, аларга жаңы жашоого мүмкүнчүлүк берет.